Башталат бары майдадан, байкабай таны майдадам. Байкабай таны майдадам. Иштетпейт коңо болот. Эй! Башталат бары майдадан. Кычайсың да кычайсың, эй. Башталат бары майдадан, байкабай таны майдадам. Эй, эмнеле бирирди келмеде кайталап калгансың, кайра. Алжаке. Муну өткөндө авам ушинтип айтып атканда кулагыма сыйынып калыптыр да. Ошондон бери ушуларды айтып келтам. Юкам. Устатчылык төндөрүң бар окшойт. Алжаке, колдон келген иштен качпайбыз го чиркин. Кыла беребиз. Жакшы муну. Жигитке жетим ишенер аздык кылат. Эмне жасайсың мындан? Отургуч Алжаке. Күн чубактап калган кезде сиз чыгып күндүн алдында отурбайсызбы? Карып да баратасыз. Караган адамдар ушундай отургуч жасатып алышат го. Алдың сакалыңа карасам, менден мурда картаяр түрүң бар. Бала, отургуч жасаганга жараша 4 пут какпайсың мога. 2 пут тең салмакты кармабайт. Кармайт сонун эле. 2 путу тей-тейип жыгылып калат мага кош бийликтей болуп. Алжаке. Ал бийликтин бул отургучка кандай тиешеси бар ал? Билгениңди кыла берчи. Анан көрөсүң алды тей-тейип эки жакка кеткенде. Мына Алжаке. Тукалдык. Айттым го сага, айттым го. Таң озурайын. Кош бийлик деген ошол, датиги 2 путу туруксуз. Атам замандан бери келаткан физикалык закон бар. Туруктуулук ал. Аны түшүнүп эле атам Алжаке. Бирок ал эки достун кош бийликтин бул отургучка кандай тиешеси бар? Баягы сага 4 путтуу отургуч эмне үчүн айтып атам? Бийликтин деле ошондой 4 путагы болот. Бекем кармап турган. Өкмөттү жоюп, министрлер кабинети кылып алды. Парламентти болсо көрүп атасың. Аткаруу бийлигин көрүп атасың. Алжаке, сиз математикадан жакшы окудуңуз беле? Сиз 3 эле бутагын айттыңыз азыр. Сиз мага 4 бутагы дегенсиз. 4-түсү кана? Бийликтин 4-чү бутагы бул журналистика, сөз эркиндиги. Мына бийликтин азыркы сенин үстөлүңдө болуп, тей-тейип жыгылып калмагы ошол. Алжаке, таппаганыңыз жок. Сиз мага эле кыйын болосуз. Ушул мага айткан сөздөрүңүздү дакансалардын мээсине жеткизбейсизби? Мен ошону дакансалардын мээсине жеткире жазайын деп атсам, мишайт этип атпайсыңбы, тарсылдатып? Кыргызда кылымдар бою асыл терең ой жашаган. Туура бийде тууган жок. Туугандуу бийде ыйман жок. Алжаке, токтосоңуз. Бу кандай бала? Мен видео жаздырып атам, чыгары. Эсиңиздеби 2020-жылы Садыр президент болор алдында бийликтин 3 бутагы жөнүндө айтып берген. Эмне деп айтты эле? Өзүнүн конституциясында айтпады беле? Могул жак карасаңыз? У нас сегодня существует 3 ветви власти: парламент, президент и правительство. Билбесе айтат, бийликтин башкаруу бутактарын ажыратпай калган кишиники ошо да. Болду, ошону айтып коеюн дегем. Туугандуу бийде ыйман жок экени биздин команданын иликтөөчү журналисти Актилек Капаровдун да капарына илинген тема. Кыргызстанда бул көрүнүштү ишке кесирин тийгизип, бири-биринин айыбын жашырып, жактоочулук, жардамдаш болуучулук катары көрсөк, а башка өлкөлөрдө муну непотизм дешет жана муну коррупциянын бир көрүнүшү катары карашат, баалашат. Буга чейин ал Садыр Жапаровдун карындашы президенттик аппараттан кызмат ээлегенин, Бириккен Улуттар уюмунун сүрөттөрүнүн арасындагы Садыр Жапаровдун карындашы президенттик аппараттын жаңы мүчөсү деген жыйынтыкка келдик. Бул бийкеч Жапарова Перизат Сабыровна. Ал Сабыр Жапаровдун кызы. Демек, президент Садыр Жапаровдун карындашы. Андан мурда Ташиевдин баласын жандаган жигит мэр болгонун далилдер менен жарыялаган. Стадиондун короосунан Таймураз Ташиевди бир жигит коштоп жүргөнү көзгө урунган. Сүрөттөгү жигит 1996 жылы туулган Ашыралиев Эмил Рысбекович экен. 29-июнда Ашыралиев Базар Коргон шаардык мэринин милдетин убактылуу аткаруучу болуп калган. Буну экөөнүкү тең аз келгенсип
министрлер кабинетин жетектеген Акылбек Жапаровдун уул кызы туурасында фактыларды да жарыялаганбыз. Айтор, эки достун туугандары, достору, куда сөөктөрү Тургай Кыргызстандагы чоңдордун коррупциялык схемаларын Темиров Лайф командасы далай иликтөөлөрүн жарыялаган. Бирок коррупциялашкан өлкөдө чоңдорубуз непотизмден жалкымак Тургай кайра эле өз жакындарын билдикке тарткан көрүнүш токтободу. Туура бийде тууган жок. Бул өнүккөн демократиялык өлкөлөрдүн баалуу принциби. Жакындашы Кара Чечекей уулу болсо да, Түштүк Корея, Жапония, Сингапур же өнүккөн Европа өлкөнүн президенттеринде тууган туушкан жердештик деген түшүнүк жок. Элестетүү мүмкүн эмес. Бизде эле туугандуу бийде ыйман жок. Кайсы президент эсине тутту муну? Кыргыз бийлигинин ыймансыздыгынан улам. Бизде 4 президенттен үй бүлөлүк крандык бийликтин курмандыгы болушкан. 3 жолку мамлекеттик төңкөрүштөрдүн себеби да ошондон чыккан. Муну береги Кактус медиа чагылдырган материалдан эле карасаңыздарчы. Эки дос бийликке келгени да туугандуу бийде ыйман жок экенин көрүп атабыз. 2020 жылы бийликтин ээрине көчүп коеру менен Садыр Жапаров кан кудасын май челпектүү орунга отургузган. Садыр Жапаров кудаларын мамлекеттик чоң кызматтарга дайындаганын аныктаган элек. Вы еще не стали президентом, дейт, а уже двое ваших сватов заняли высокие посты на хлебных должностях. Инстаграмда жазылган. Бар, андай катачылык бар, мойнума алам. Алардын бири Уна мамлекеттик ишканасынын директору Турузбек Түмөнбаев. Мойнуна алган менен кана токтоткону. Ташиев экөөнүн балдары, бир туугандары бийлик чөйрөсүндө чоң таасирге ээ болмок Тургай, президенттин бир тууган агасы Сабыр Жапаров эч кандай мамлекеттик кызматта иштебесе да, Турцияда алтын куймасын кармап түшкөн сүрөттөгү агасына чаң жугузбады. Муну трагедия кылыштын кереги жок деди кайра. Оозу кыйшайбай туруп, аны сал. Кыргызстандагы кош бийликтин коомай жагын Болот Темиров иликтеп чыкты. Бул иликтөөдө президенттин киндик каны тамган кең суудагы өзү чоңойгон үй кантип кан сарайга айланганын көрөсүздөр. Ошондой эле кайын журту жашаган Санташ айылындагы Айгүл Жапарова чоңоюп өскөн айылга кандай көңүл бурулганын кеп болгон. Садыр Жапаров бийликке келди, айыл жашоосу чынында тыңый түшкөнү. Караңыз, береги социалдык объектинин чатыры кандай өзгөргөнүн. Бир аз оң тарабында жаңы имарат пайда болуптур. Оппа, футбол таласы. Спутниктен тартылган сүрөт июнда экен. Демек, андан бери бир топ өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Канткен менен бул айылдарда турмуш жакшырып аткан турбайбы? Мун үчүн Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке алкыш. Ушун эле дейсизби? УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин туулуп өскөн айылы да өтө катуу тездик менен өнүп атканы анык болду. Алиш Перизат карындашыбыздын да көз жаздымында калбады. Жашмуун деген жашта. Жаштык курчтугу менен мынтип айтып атпайбы? Албетте өз айылдарын жакшырткандагы далай президент же болбосо УКМК башчылары бийликке келер. Бирок мындай логика менен карасак, анда Кыргызстандагы ар бир айыл Санташ, Барпы же Кең суудай болуп өнүгүүсү үчүн кеминде 453 жаңы президент, жаңы УКМК башчыларын келишим күтүшүбүз керекпи? Айтор, элибиздин алдында азакебиз жасап аткан эки буттуу отургучтун тең салмактуулугу бекем эместигин көрдүңүздөр го. Кош бийликтин табияты деле ошол. Ал кайсы күнү чалкасынан кетет,
же оңкосунан сайлат билбейбиз. Негизгиси бийликтин тең салмактуулугун кармап турган саясий институттар сөзсүз керек. Эбактан берки дүйнөлүк тажрыйба, физикалык закон бул. Болбосо эки буттуу отургучтай тез эле кыйраканы чыгып калат кош бийликтен. Эки доско да, дакансаларга да айтарыбыз ушул эле. Иши болот деген ушу. Алдагы 4 буттуу стол туруктуу бекен? Олжеке, видеону бүттүңүзбү? Видеонун аягында жана Patreonга катталып кой деген унутпай айтып койдуңузбу? Ата. Эсиме жарачы ушуну унутуп калыптым. Вай, Олжеке. Ошону айтыш да кыйынбы? Минтип эле айтып коюш керек болчу да. Биздин каналга катталып, бизди колдоп коюңуздар. Сиз да бийликтин сөз эркиндигине болгон кысымын көрүп атасыздар. Көтүерди көрүп, бийликтин калпына ишенбей, чындыкты биздин каналдан көрүңүздөр.